коюп мамлекетти талкалайм десең, мамлекетке согуш ачып, миллион миллиардтарга курал жарак сатып алып, адамдарды өлтүрүп, бири-бирине салып берүүнүн кереги жок. Биринчи билим берүү системасын талкала деп. Жазылып турат бүгүнкү күнгө чейин. Билим берүүсүн талкала деп. Ошол билим, сапатсыз билим берүүдөн окуп чыккан балдар, кыздар эртең ошол мамлекетке барып сапатсыз башкаруучу болот дагы, анан өзүн-өзү талкалайт. Мен азыр мына карап отурам. Кыргыз биз уялбайбыз. Качан кыргыз апалар ушинтип көчөгө чыгып алып көрүнгөн жерде кыйкым коркуй эле окуй деп митингдерде жүрчү деп. Кайда Куманжан апабыз? Өзүнүн баласын салып берип атат. Өлүмгө. Өзү турат жанында карап, балам башыңды көтөр деп. Эмне саласың башты? Артында элиң турат. Кана кыргыз апалар биз небере чоңойтуп, туура сөз айтып, элди туура багытка буруп, ондай ыз үчүн токтоткон апаларыбыз кайда бир? Каяка баратабыз кыргыз? Мына Көчмөндөр кагылышы деген китеп бар, араңыздарда окугандар болсо ошо Көчмөндөр кагылышын караңыздар. 1800-жылы Ысык көлүнүн мына түндүктөгү эң тың чыкмалардын бири хан атына ээ болгон Ормонхан ата бар. Ушул Ормонханды өлтүрүп атышат. Мына Балбай батыр, Алыбек батыр, Боронбай батыр бийлер. Ошону өлтүрүп атканда Ормонхан айтып атат. Айланайын надандар дейт. Ушу менин өлүмүм менен Кыргыздын бири-бирине буттосуусу, бири-бирин көрө алмастыгы ичи аркылуу кошо өлүп кетсе, мен дейт силерди кыйнабай эле өзүмдү өзүм өлтүргөнгө даяр. Мени менен антпейт да дейт. Мени менен өлүп кетпейт да, Кыргыздын ичкемеси кагып атпайбы дейт. Мына бүгүн чогулуп мени өлтүрүп аткандар ынтымакта болот. Эртең бири-бириңерди өлтүрөсүңөр. Бул да эми чындык, турмуштун чындыгы деп туруп анан Ормонханды өлтүрүп атышат. Ормонханды өлтүргөндөн кийин ошол төртөө кийин бири-бирин өлтүрүп атпайбы? Так талаш, бийлик талаш, атак талаш, таң талаш менен. 1800-жылы айтып атат ошо. Эми ошол нерсе бизге дагы эле келип атат да, мына мен көрүп алып таң калып атам. Бул жак мен түшүнүгүм орнунда лицейдин мугалимдери, бул жак мына мектептин мугалимдери, ата-энелер отурасыздар. Бири-бириңизди душмандай мамиле кылып, бири-бириңиздер менен урушуп, талашып, ай сен сүйлө, мен сүйлөйм дегенге чейин барып атасыздар. Бул нерсенин өзү уят. Эмне үчүн президентибиз жан талашып, чуркап, балдар билим алсын деп мына мектептерди курдуруп атат. Эмнеге? Балдар билим алып, эртең билимдүү, илимдүү, муун чыкпаса, биздин келечегибиз жок. Биз билимсиз эч жака бара албайбыз.